Кандай сага жакшыбы? Тез отағыңыз жакшыбы? Барсың ба? Бармын, агай. Келгиле. 50 жылга чукул өмүрүн маданият тармагына арнаган Садабай агайдагы бүгүнкү майрамда мына минтип ыраазычылык баракчасын алып сүйүнүп турган чагы. Каарманыбыз 1966 жылы жогорку окуу жайды бүтүп эле маданият тармагында эмгектенип келген. Комуз күүлөрүн мыкты черткен Садабай агай өлкөдө күү чертиш боюнча ар дайым алдыңкы орунга ээ болгонун айтат. Азыркы тапта 5 уул, 15 небере, бир чеберени тарбиялап ардактуу эс алууда. Менин мына Америкада кызым бар, Рейчел деген кызым. Менің қолымда 3 ай жүріп 7 үйреніп кетті. Мына өткенде концерт берді. Комуз бойынша. Америкада, Англияда, Францияда, Израильда Светлана Бабаева деген кызым бар. Германияның Фейрге тарауында Лотс Анна деген кызым бар. 5 комузчусу бар. Анан Россияда Суровен Олга деген кызым бар. Жылыға бірден екіден күчертіп, бір-екі қысты чертіп, бийлетіп шығады. Мына жеке черті бойынша, күн жеке черті бойынша. 3-4 жолы бірінші орында алдым. Комузды ансамблебіз бізде дайыма біріншілікті алып жүрдік. Мына достықта 9 қызым бар эле, башка улуттар. Булар дагы дайыма биринчиде жүрдү. Ал эми маданияттын ысык сууна чыдап, өз эмгегинин үзүрүн көргөн маданият кызматкерлеринин катарында Гүлшайыр Садбакасова да бар. Анын айтымында маданият кызматкерлерине болгон колдоо быйылкы жылы шартка байланыштуу солгундап калганын айтат. Маданиятыбыздын бир аз жабыркап калганы, маданиятыбыздын бир аз кыйналып турганы албетте өзүнүн тескери таасирин тийгизип атат. Себеби маданиятыбыз жок болсо, анда биз жалаң зөөкүрлөрдү тарбиялап калышыбыз мүмкүн. Жалаң наркомандарды тарбиялап калышыбыз мүмкүн. Жалаң жанагы ар кандай секталарга кирип кетип аткан балдарыбызды биз сактап кала албайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө маданиятка өтө чоң көңүл бурулуш керек. Маданиятты өнүктүрүүнүн идеологиясын иштеп чыгыш керек. Ансыз эч качан өнүкпөйбүз да, өнбөйбүз да. Бул арада маданият кызматкерлери ар жылы майрам күнү эле куттуктоо сөзүн угуп тим болбостон, мамлекет тарабынан колдоо күткөндөр да жок эмес. Мисалы, эл аралык конкурстарда демөөрчүнүн жоктугунан улам конкурска катыша албай же өзүнүн жанынан барган учурлар да бар. Маданият тармагында иштеп аткандар бир фанаттар калды. Бул азыркы алып аткан маяналары менен минимум немеге да жетпейт да, айдан айга жетпейт. Бирок ошого карабастан иштеп келатышат ушуга чейин. Канча китепканаларда, канча музейлерде, канча бүт муши кылып маданият тармагындагы армия мындай аз айлыкка карабай иштеп келатат. Себеби өздөрүнүн ушул ишин сүйгөн фанаттар болсо керек деп ойлойм. Мындай шартка карабай маданият тармагына салымын кошкон кызматкерлердин эмгеги бааланып, сыйлыктар тапшырылды. Пандемияга байланыштуу кээ бир кызматкерлердин үйлөрүнө барып куттукташты. Маданият башкармалыгында 65 кызматкер эмгектенет. Бара-бара той ырчысы эмес, чыныгы таланттарды тарбиялоого басым жасап жатканын айтат. Ош шаарында маданиятка болгон көз караш, көңүл буруу өтө жогоруга чыкты. Буга чейин дагы болуп келген, бирок бунусунда дагы жогорураак, дагы бийикке бөлүнгөнгө. Мисалга айтсам, бюджетти дагы көбөйтүп берди. Топторубуз, суранган топторубузду ачып берди. Мына азыр биз ошол заманбап лет экран аппаратурага муктаж болуп атабыз, аларга да акча бөлүп берди. Эске салсак, жыл сайын 2 ноябрь маданиятка салымын кошкон кызматкерлер сыйланып келет. Айымкан Исралы кызы Азам Бузириков, ынтымак. Ой, спасибо.